Гүлназ Мейманова Каракол шаарынын Кашка суу кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8 жылдан бери турат. 3 бөлмөлүү үйдү жылытуунун азаптуу түйшүгүнөн тажап, быйыл декабрь айынан бери үйүнө жылуулук системасын киргизген. Анын натыйжасында кышкысын бир бөлмөдө баш калкалаган үй бүлө быйылкы кышты өзгөчө жылуу өткөрүшүүдө. Жылуулук боюнча айта кетсем, Кудайга миң мертеде шүгүр. Ушул убакка чейин жылуулук жок болчу биякта. Бир комнатабыз жылыса, бир комнатага кире алчу эмеспиз, суук болчу аябай элечи. Анан светке мындай сайсак аябай көп кетчү. Азыр ошо 3төн 1 бөлүгүн төлөп атабыз. Ар бир комната бирдей температурада болуп, ысык, мындай жылаңайлак жүрөбүз. Балдар деле носки жок жүрүшөт. Үй бүлө буга чейин айына 10 000 сомдун тегерегиндеги электр энергиясын сарпташчу. Азыр жылуулукка болгон төлөм анын жарымынын жарымы. Жылуулук ишинде, ишканада иштеген адамдарга ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Ушу Кашка сууда канча жылдан бери жылуулук жок болчу. Көбүнчөсү эле биз мурун кесип эле алып салганбыз. Ал иштебегенде эмне кылмак элек аны мисалы. Анан азыр мына Кудайга шүгүр, жакшы коюлуп, жакшы буюрса аябай жыргап калдык да. Алсак быйыл жылуулук ишканасына бир канча абонент кошулуп, жалпы абоненттердин саны 503 түздү. Шаардын көп кабаттуу үйлөрүн сапаттуу жылуулук менен камсыздоо иштери 2 жылдан бери жакшы көрсөткүч менен. Каракол шаарыбыз боюнча бизде 24 откана бар. Анын 2 электр энергия менен, 22 отканабыз көмүр менен жагылат. Бүгүнкү күндө Каракол шаарыбыз боюнча жылуулук өз нугунда температуралык режим менен берилип атат. Шаарыбыз боюнча жылуулук жакшы. Элдерден арыздануу, даттануулар болбой эле жылуулук өз нугунда жакшы берилип атат. Бүгүнкү күндө ишкана жоготкон кардарларын кайтара баштады. Тагыраагы буга чейин үйүбүз жылыбайт деген тургундардын көбү жылытуу иштеринен баш тартышкан. Кайра Кашка суудан быйыл 3 көп кабаттуу үй борбордук жылуулук түйүнүнө кошулду. Мен ушул участоктун мастер болом. Бизде абоненттин саны 380 бар. Мага жооп бериңиз, мага жооп бериңиз. Кет. Канча жылдан бери турган котельный кыска аралыкта майдан баштап 23-жылы май айынан баштап элдер кайрылып сентябрдан баштап ишке киргиздик кыска аралыкта. Ушул кыска аралыктын ичинде ушундай элге жылуулукту жеткиликтүү жеткиргенибизге биз абдан кубанычтабыз. Элдин баары ыраазы. Канча жыл жылуулук келбей турган панельный үйлөр бүт бардыгы жаңы, котельнийди өзүңөр көрдүңөр. Бардыгы жакшы. Аталган ишкананын жалпы 4133 абоненти бар. Аларда быйылкы от жагуу мезгили ийгиликтүү өтүүдө. Келген көмүрлөрдүн сапаты дагы жогору. Миргүл Жеңишова, Жазгүл Сатаева, Илич Касейинов, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн.